мен тилекке каршы доллардын курсу көтөрүлдү. Булар ошо доллардын курсуна байланыштуу газга бааны көтөрдү. Бул биздин доллар менен газ сатып алууга байланыштуу. Дүйнөлүк немеден алып караганда, алкактан алып караганда азыркы кезде нефтиге баа аябай төмөндөп түшүп кетат. Муну баардыгыбыз көрүп атабыз. Bir баррель нефтинин баасы 25-30 доллардын тегерегинде. Газдын баасы болсо мына ошол нефтиге байланыштуу коюлат. Ошондуктан азыркы кезде газга баа дүйнөлүк рынокто төмөндөп, маселен ошол Россия Германияга 1000 кубометр газга 80 доллардан төлөп жатат. Биздикин карап көрсөңөр 280 долларга чыгып жатат. Мен ошол себептен айтып жатам, бул дүйнөлүк баага карап, эгерде ошо мунайга баа арзандаганда, газга баа арзандаганда, бизге дагы газ өтө дагы арзандаш керек эле деп айтып жатам. Бул маселе боюнча, маселен, Беларустун президенти Александр Лукашенко Россия менен тынымсыз ушу соодалашып, аябай кайым айтышып келатат. Бүгүнкү күндө Беларуска Россия 127 доллардан сатат. Бирок Беларусь эмне деп жатат? Өткөндө 90 доллардан беришиңер керек эле деп жатат. Кечээ күнкү жыйында болсо 40-45 долларга түшүргүлө деп жатат. Булардын бардыгын биз дагы эске алышыбыз керек. Бул жерде биздин өкмөт Кыргызгазды монополияга алган, Газпром менен сүйлөшүп же кандай кылып газдын баасын түшүрүш керек. Ансыз өзүңөр билесиңер, газдын кымбаттыгы биздин элдин турмушуна, экономикабызга кандай терс таасирин тийгизерин билесиңер. Сүйлөшсө болот, бирок бир жаман жагы бар. Биз Кыргызгазды баш оту менен ошол Газпромго өткөрүп бергенбиз. Инфраструктурасы дагы, ишкананын өзү дагы бардыгы жоктор өтүп кеткендиктен биздин минималдык гана таасир эте турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул антимонополдук биздин мамлекеттик комитет, анан баалар боюнча биздин ошол энергетика министрлигинин алдындагы бир комитет бар. Ошолор гана кандайдыр бир деңгээлде таасир этиш керек. Бирок бул маселе өзүңөр билесиңер, чоң саясий деңгээлде гана чечилет. Бул биздин тийиштүү ведомстволор койгон маселени Кыргызгазды менчиктеп турган Газпром чымын чаккандай да көрбөйт. Бул нерсе ошондуктан президенттердин деңгээлинде гана маселе коюлуп, бир тартипке чакырылыш керек да. Ансыз маселе чечилбейт. Албетте, мына кыш ичи газдын кымбаттыгына байланыштуу биздин элибиз газ жакпай, көмүр жагып, Бишкек шаарыбыз кандай ышталып, капкара болуп, борборубуз дүйнөдөгү эң абасы булганган шаар болуп жатканына баарыбыз күбө болдук. Эгерде газ арзан болгондо, мисалы үчүн Тажикстан азыр учурда Өзбекстандан 120 долларга алып жаткандай, биз дагы 120 долларга алып турганыбызда, көпчүлүк биздин мына шаардын тургундарынын да арзаныраак газ болгондо газ жакканга мүмкүнчүлүгү болот эле. Газ менен аба дагы тазараак болуп, биздин экологиябызга дагы пайдасы тиет эле. Элдин чөнтөгүнө дагы чоң пайдасы тиет эле. Андан сырткары газ менен иш кылган биздин мекеме, ишканалар, бизнес тармагыбызга дагы чоң пайдасын тийгизет эле. Тилекке каршы монополист ишкана ошол өзүнүн жогорку өтө аябай чоң баасын койгон. Ошону карманып келет. Ал монополистти мындай бир тартипке чакырганга биздин өкмөттүн дагы чамасы чарк болуп жатат да. Бул биздин ушул мурда Кыргызгазды карызы бар деп, Өзбекстан газ бербей койду деп алысты көрбөгөн сокур саясаттын курмандыгы, ошонун акыбетин ушинтип биз көрүп жатабыз да азыр.